Так, бүгін машинаны алған келдім. Азыр ключін алып шығып бершет. Қайра баштайбыз эми комфорт плюсту. Көптөн бери көрүлө элем, родной болуп калган машинаны. Так, бүгін 20 май. Машинаны кайра алдым буйруса. Эми азыр акырын трассага чыгып линияга чыгабыз буйруса. Машинаны алып биринчи заказды завершать еттим буйруса. Шашпай чыгып 414 сом таза калыптыр, 513 сомдук заказ, 512 сомдук. Азыр кийинки заказга баратам. Кийинки заказга 616 метр калды дейт. Бара турган жери 7 апрелге экен. 3 километр. Жамаат мына 3-чү заказга аябай көп убакыт кетти, пробка менен туруп. Анан жаздым. Здравствуйте, на данный заказ уходит много времени, намного, сделайте перерасчет. Анан завершать эткенден кийин жазды. Завершил заказ. Час ушло на этот заказ. Сумма всего 307 сом. Даже 1 час 10 минут ушло, дедим. Вы правы. Анан деп туруп, короче, 1 саатка промокод жөнөтүп тур. Анан промокод разделден промокодду карап көрөлүчү гана. 1 час со сниженной комиссия сервиса келиптир промокод. Эми ошол промокодду күйгүзүп туруп иштеп көрсөмбү? Кандай деп ойлойсуңар? Күйгүзөнчү промокодду. Применить. Так, промокод действует дейт. Эми линияга чыгабыз. Промокодду күйгүзгөндө кайф күчтүү моменттерде күйгүзүш керек да. Жакшы суммага заказ кылып алып, Яндекске комиссия төлөбөй. 1 сомдон бул ушундай болуп калчу эле комиссия. Аз көрөбүз эми кандай заказ келет экен. Азыр бирок бул жактан заказ алганда деле опасный да. Мо пробка менен баргыч ат менен деле кылып салышы мүмкүн. Ошон үчүн советский көздөй айданга аракет кылыш керек. Кайсыл жакка кетсек? По советской вниз мояк коюп коюнчу точканы. Маршрут. Ошол жерге чейин көрдүңөрбү канча минут? 16 минут көрсөтүп атат. Поехали. Бир эле заказ кылганга жетет экен да промокод. Походу адаштым окшойт. Эртең мененки час пикте эле күйгүз керек болчу да, эртең мененки час пикте бат-баттан заказдарды кылып саласың. Ошондо 1 сааттын ичинде хотя бы 2-3 заказга кылганга жетесиң да. Азыр мен күйгүзбөй эле туруп аптырмын. Так, промокодду активировать эткенден кийин кашайып ушинтип заказ келип алат да. Эми мой советскийге чыкпай эле ушул жактан отуруп күтөйүн дедим, айла жок. Азыр бул жактан советскийге бурулуп алып, пробкада турганда кайра ушул жактан чыгып калса, кайра пробка менен айланып, жарым сааттай келесиң да кайра биякачы. Анан жетейин деп эми жетип калганымда тигилер чото өтө кечигип кетти деп туруп ат менен алып салат. Так, мына биринчи заказды завершать еттим. Комиссиясы жок. Только парктын комиссиясы алат. 6 сом 38 тыйын алыптыр. Анан кийинки заказга келдим. Экинчи заказга да илешип калдым. Аз күтүп турам, булар ат менен ала бербесе эле болдуму? Мына эми тушундан машина чыгып калды. Клиент чыкпай атат. Анан азыр артка берип артка чыгып кетсем, "Вы где стоите?" деп чалат да. Анан энеңди көрүндө турам дейсиң да. Азыр по пути домой экинчи заказды завершать еттим. Карпинка Жибек жолу жактан. Саат 1 болду. Смена ушинтип аяктады. 12ге чейин 2975, 12ден кийин 618, чей ойлор где-то 300 сомдон ашыгыраак 350 сомдой болду окшойт. Ошол, жумушту саат канчада баштагам? Жумушту 3:58де баштап турмун, 4төн саат 1ге чейин ортосунда 1,5-2 сааттык перерыв менен. Анан жана 1 сааттык промокод менен Малдыбаевада заказды кылдым. 319 сомдук заказды. Анан так, кийинкиси кайсы эле? Мол заказды кылдым. 249 сомдук заказ. Ассаламу алейкум, жамаат. Так, биринчи заказ, каратыш заказ кылдым бүгүн.
175 сомдук бу. Анан экинчи заказ аэропортко келип калдым. 800 канча сом? Ферри жактан 875 сом менен. Анан бул жакта 3 саат көрсөтүп атат. Походу күтпөй эле кете берет окшойм шаарды көздөй. Шаарда вроде коэффициент бар. Анан бул аэропортко заказ жанагы 2 километр жетпей эле остановкадан түшүп калган. Могул жактагы остановка беле, ушул жактан примерно. Анан бул жак аэропортко келип туруп, анан завершать эттим да 875 сомго, потому что безнал карта менен болчу. Ал тосуп отурган кишилер тияктан уже аэропорттон наоборот шаарды көздөй бараттыр эле да, ошол остановкадан түшүп эле жолдун аркы бетине өтүп, анан ошолорго отуруп кетмей болду. А так тияктан завершать этип салсаң, ошондо эрте түшкөн учурда акчасы дагы азыраак чыгып калышы мүмкүн. Анан плюс аэропортто очередке да турбай каласың, типа без заказ келген болупчу. Ошон үчүн бул жака келип завершать эттим. Бирок бул жакта деле аэропортто күткөн смысл жок да. Сменаны бүтүп коюп, жана мисалы үчүн түн иштегендер болсо, кечинде чыгып, там түнү саат 4-төрдө келип, эртең 3-4-төрдө келип, анан 1-2 саат уктап, шашпай акыркы заказын кайра шаарга кылып коюп кетип калса болот да. А так негизи сменанын ортосунда келип деле не стоит аэропортко. Аэропорттон мына пустой баратсам, бияктан заказ чыкты, безнойго жетпей. Дальний заказ экен, село Көкжарга барат экен. 26 километр. Без коэффициент, канча чыгат деп ойлойсуңар? Ваши ставки. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткенде эле өзүңөр тандайсыңар, 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, каалаганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Кандай гана керемет, оплата карта экен, ошо остановкага келдим. Если от менен калган болсо, неустойка түшүп калат. Безналичный заказдар жакшы да негизи. Так, бул жактын природасына назар сала кетсек, мондай природа таппай. Адырдын түбүндө эле. Мына айыл бар экен. А бул жакта этнопарк. Ушул жакка чыдадым да, клиент. Бул адырдын ар жагында аска зоолор турат, аска зоолор көрдүңөрбү? Величественные горы. Жердин казыктары. Так, мондай заказ чыгып калды го 4 километрден. 2 точкага барат экен, көрөбүз азыр. Кандай барса болот экен бул жака? Азыр байкаштырып көрөйүнчү. Мондай пассажир попросил ему не звонить деп коюптур да. Мындай заказдарда короткий гудок кылып туруп өчүрүп коебуз. То есть гудок кете элек, чтобы бизнес списокко түшүп калыш үчүн баягы звоноктордун. Георгий Лешна попросил ему не звонить дегенди кылып туруп, анан 4 километрден бери баргандан кийин барып күтүп турсаң от менен кылып салат да. Анан кийин от менен кылып салган болсо сөккөнгө, объявление киргизгенге мындай кылып туруп, номерин бир карап туруп байкап коебуз ушинтипчи. Мындай кылып туруп анан гудок кетирип коесуң. Анан текшеребиз бияктан. Все түштү. Эми барып беребиз, чалбай элечи. По карте болсо спокойно отура беребиз да. А наличка болгон болсо уже платное ожидание кете баштаганда чалыш керек. Жазып коюш керек биринчи, анан албаган болсо анан чалыш керек. Мына жакшы. Оплата карта экен. Мына мондай жерге келип калдым да. Тетигил воротадан чыгат окшойт. А бул жака кирейин десем, кайра задниймен чыккан кыйын болуп калат. Бул жерде шебен да төгүлүп турат экен, тем более бийик болуп. Так, бул заказ завершать этим центральный мечит жактан. Поездка не оплачена дейт, бирок 3 сутканын ичинде компенсация кылып беребиз, анын картасынан чече албасак дейт. Хорошо, будем следить тогда. Будем помнить дегендей. Так, балансты чечтирип алдым эле 2000 сом. Азыр баланста 278 сом калыптыр ошондо. А бул 600 сомдон ашыраак бул сом түшкөндө баланс кайра нормально болуп калмак да. Азыр как раз намаз окуп алып пешимди окуй элек болчумун.
Анан кайра линияга чыгабыз буюрса, центральный мечиттен. 01 KG 808 охо дейт. Линиядан чыкканды унутуп коюп турмун, анан подцепочка заказ чыгып калган, а клиент жетейин дегенде аптекага кирип кетип, 10 мүнөттөн бери жок. Ошондуктан линиядан чыгып койгонду унутпайбыз иштеп атканда. Кийинки заказ отмена болуп кеткен ошонун айынан. Ошондуктан линиядан чыгып иштейбиз. Ну нахер. Отец! Так, дагы бир заказ завершать эттим. 487 сомдук заказ, анан плюс бонус 24 сом түшүптүр. Анан по цепочке заказ чыккан болчумун, завершать этерде. Бирок бул аптекага кирип чыгам деп, 10 мүнөт жоголуп кетти. Ошон үчүн тигилер отмена кылып салыптыр. Заказ отмена болуп элекен эле турган, анан опоздание 11 минут кетиптир да, уже кийинки заказга, анан чалып туруп, вы еще не уехали десем, мы уже уехали дейт. Ну тогда этот в приложении отмените дедим заказ. Там мурда клиент аптекага кирип 10 мүнөткө жоголуп кетти просто деп. Айтып койдум, азыр по пути домой басып койдум. Эми по пути домой заказ алып, ЛДга түшөбүз. Перерыв кылып, анан перерывдан кийин кайра чыгабыз буюрса. Мен Лагвиненко менен баратам. Артым Токтогула. А клиенттин точкасы тек жакта турган да примерно. Анан мен айтайын деп кой жаман көрбөсүн деп айткан жокмун да, ушул жактан эле чыгып калбайсызбы Токтогуладан. А мен Токтогулага кирип кетейин, маяк слишком пробка экен. Айтайын деп анан жаман көрүп кийин не то звездка койбосун деп айткан жокмун. Анан светофордон эми өтүп пробкага сайылган да. Мен ушул жерден эле түшүп калайынчы, тияка кечип атам дейт. Ай, нең турган. Анан айттым, кичине эртерээк айтсаңыз жакшы болот эле чоң койбос. Мен деле маякта пробкага сайылып калбай. Токтогула менен бурулуп кетмекмин дедим. Эми аларга бар бир да, алар ойлонбойт да аны. Тем более кыздар. Догонять этиши бир аз кыйыныраак да. Эми жарым саат чыгыш керек болуп пробкадан. Жанагы акчасы түшпөй калган заказ. Платная подача 30 болгон экен, еще повышенный спрос 144 кошулган экен да. Ошонун баары кошулуп 673 чыккан экен. Бирок түшө элек. 3 сутканын ичинде түшүп калат дейт, көрөбүз. Так, жанагы по пути домой 3 заказды подряд алып келгем. Мол заказ кылып, анан ошондон кийин азыр чыктым да. 2 заказ кылдым, 2 кратыш заказ. 1,5 сааттык перерыв болуптур да. Азыр 9:39 өттү, саат где-то 12-1 чейин иштейбиз. Жаамат ушинтип бүгүнкү смена да аягына келип жетти. Буюрса азыр по пути домой басып койдум. Советский Медерово жакта турам. Бул жакта Омар Хаям. Азыр по пути домой чыкса чыгат, чыкпаса акырын түшөрүбүз. Себеби бензин уже на исходе. Түгөнүп баратат. Азыр үйгө баратып, партнер нефтен газ коюп, эртеңкиге даярдап кирип кетмей. Баарыңарга ийгилик, ни гвоздя, ни жезла. Дегенге чейин эле мына ради шоудан заказ чыгып калды, турган жеримден эле почти. 150 коэффициент менен плюс 150. Бул село Аламединге барат экен. Ошону чыдап коюп тияка түшүп кетем да ошондо. Мен бул жакта Максат Байкен паркында домду аэропортко койгон болчумун, ошондуктан азыр пайдаланып домой кылып койдум да ошондо. Так, заправка кылдым. Үйгө жетип калдым уже. Пробегтерге келсек 212 км жүрүп турмун бүгүн. Машина жүрүп турган убактысы 11 саат 46 минут дейт. Азыр итогдорун жазгам. Просто тигил жактан баланс түшпөй атканда бул жактан иштеп уштуп 3 паркта болуп кетти да бүгүн жумуш. Ошолордун баарын карап туруп парктарга кирип, анан итогун жазып коем. Sensiz kalsam duman kapta boynumda. Sensiz kalsam tum koyup kavurulmam. Sensiz asman yaşın döküp kaygırganda sen bulbolsun canımda. Bu sen emez bayağı söylemez. Özgürüp mamilen kalganında ne sebep? Oylandım bu sen cengi ortağa koyup
басқада жалғыз қолды жаштай орылттым жүректі бір дау қатпай албадым башқа мен жаңғы баштай саға болған сезімдерім адашпай барып бір үмітім бір саға бардай бәлкім аспандан түшесің ақардай кеткізді берген сені қолым армай қоя албай текемін кейде тұман қылмай бұл сен емес баяғы сүйу емес өзгеріп мамилең қалғанында не себеп ойландың бұл сен жеңіп ортаға қойып шештің бе кеттің бе сүйімізді кештің бе Село Байтик.